Урматтуу туугандар, сиздер күткөн, сиздер сурап аткан ыйман чоңоюп калыптыр го. Карашып же ыйманга жардамдашып атасыңбы? Ооба. Эмне кылып жардамдашасың? Үйдү жардам берем, мамама жардам берем. Эмне кылып? Иманды çok уктатам. Чоң уктатасыңбы? Замат, мынакей. Азыркы учурда сиздер толугу менен эки жолдосуздарбы же жөн эле мындай таарыныш болуп жүргөн учурбу? Кыздарын сурап турат, баласын сурап турат, бирок менин көңүлүм жок да аны менен жашаганга. Неге? Ушунчалык көңүлүм калды, арак ичет. Бир четинен чындыгында жүрөк илейт. Ушундай тагдырда күн кечирип атканын көрүп бир кейисин. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр, аман эсен жетип алла балдарым. Чоң рахмат силерге. Миң мәртебе шүгүрден. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу, касиеттүү кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Аллах Таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Жол жүргөн, жол жүргүнчү мекендештерибизге мындай билинбеши мүмкүн. Ош Бишкек жолундагы Токтогулда депчи. Бирок эл аралап, эл кыдырып, элдин кызматына жүрүп, атайы ошо кызматтын үстүндө Токтогул атанын өрөөнү мына ушул Токтогул атанын урпактарына келип зыярат кылып кабар алыштык. Бул кимдир үчүн кандай, бирок мен үчүн чоң бир жоопкерчилик жана чоң бир сыймык болуп турат. Анткени буйруса биз кече күнү түндөн даярданып, мына ушул Токтогулда биз азыр буйруса Токтогулга келип алдык. Аман эсен азыр кечки саат 5-терден өтүп калды. Аманчылыкта келип алдык. Азыр мына ушул жерде жер үйлөрдүн биринде Батирде биздин 25-жылдын аягында чыккан эң тагдыры оор деп аталган ушул бейтабыз ыймандан кабар алган. Ыймандын апасынан, үй бүлөсүнөн жашоо шарты, турмушу кандай жерде, кандай ысык суукта күн кечирип атканын мына ошону көрөлү деп биз атайын ушул жерге келип отурабыз. Мына бул жагын карасаңыздар, ушул трасса Ош Бишкек Улуу Жибек жолу. Ал эми бул жагы болсо мына түз бул жака салганда жана Токтогул суусактагычы билесиздер. Ошол түз жогору чыгып кеткен болсо, Чычкандан нары ушу Бишкекке чыгып кетет. Биз эми азыр центрден эле ушул ылдыйраак ушул жерлерде жайгашкан ушул үйлөрдүн биринде ыйман күн кечирип атыптыр. Азыр буйруса киребиз, кабар алабыз. Бизди күтүп атышат, кабар бергенбиз, барабыз, келебиз депчи. Эми кадимкидей айылдагыдай эле ушундай түтүн булатып атышыптыр. Чындыгыначы кандай күн кечирип атат, кандай акыбалда жашоо болуп атат, анын баардыгын азыр баарыңыздар менен кошо көрөбүз. Туугандар, негизи биздин максат бул жерде биздин кичкентай азыр ыйман аттуу наристебиз чоңоюп атпайбы? Ыйман наристебиз мына ушундай смес тамактар менен азыктанып, жашоосун улантып, чоңоюп атат. Күн кечирип атат. Жашоо менен алышып атат. Баягы
4 айлык 5 айлык болуп калды. Жаш балдар өзү негизи энесинин апасынын эмчегин эмип сүтүн эмип чоңойт эмес. Бала эме бул бала тагдырга жараша, тагдырдын сыноосуна жараша ушул күндөр менен ушундай тамактар менен азыкталып атат. Эми албетте бул дагы Алла Тааланын ыйманга берген ырыскысы ушул экен да. Мына ушул ырыскыны кимдир бирөө аркылуу себепкер кылып, бизди деле, сизди деле, баарыбызды деле ырыскыбызды кимдир бирөө аркылуу себепкер кылып Алла Таала бере берет экен да. Мына ушул азыр ыймандын ырыскысын мындай айтканда жеткирдик. Албетте бул биздин жеке өзүбүздүн жанагындай жардамыбыз, кошумчабыз андай мындай эмес туугандар. Бунун баардыгынчы Алла Таала сиздер жана биздер аркылуу ыймандын ырыскысын берип койду. Бул жашоо ушундай экен да, себепкер жашоо, себепкер дүйнө экен. Таап атканыбыздын баардыгы эле туура, кээ бирибиз пешине терүз менен тапсак деле, бирок ошону деле кандайдыр бир себепкерликтин аркасында табат экенбиз да. Буюрса биз ыйманга келип алдык. Жүрүңүз анда эмесе кирели, түшүрөлү. Так, бул жакта аябай эле күн кыйла эле суук экен. Мекендештер, бул жер ушундай батирлер экен. Бул жагында бир семья жашайт экен. Так, бул жерде да бир семья жашайт окшойт. Биздин ыйманыбыз мына ушул үйдө жашайт экен. Азыр эле апасы башпак деле ушул жерде бир туугандары менен жашап атыптыр. Ким бар? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Охо, уруксатпы? Жүрүңүз, өчүрүп эле киребиз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Тынчпы? Токтоолго да жетип келип алдык буюрса, эшикте жабылса. Рахмат. Ыйманыбыз каякта? Ушул жака кире беребизби? Так, буларды ушул жака алып кире беребиз, мындай кылалы. Жакшыбы? Бул ким баласы? Менин балам, бөлөсүнүн баласы. Бөлөсү. Кана беринчи бизге ыйманды. Ай. Кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Карачы, мына сага келип калдык биз. Урматтуу туугандар. Сиздер күткөн, сиздер сурап аткан ыйман чоңоюп калыптыр го. Кадимкидей, шоктонуп тыбырчылап атканын карасаңар. Колу буту кыймылдап мына. Тынымсыз, чоң жигит болдуң? Мен таандыңбы? Эже кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздарбы, тынчсыздарбы? Балдар кимдин балдары? Бул ошо эжесиңди, ошо. Бул ыймандын эжелериби? Бул бөлөдү, бул менин кызым. Жакшы. Кабар алып. Жакшы. Керек, Кана кармагыла. Мындай кылып туруп бөлөсүңөр, Анаке. Так. Но печеньени бөлүшүп жейсиңер, Мейлиби? Мындан коюп, соонун кылып. Биздин ыйманыбызга кечек эмелер кантип эжеке? Ыйманга болсо, ыймандын негизги эмеси эле ушул да тамагычы. Ушул менен тамактанып атабы? Кечеги тамактар кантип эжеке? Эме бир 10 күндөй жетпей калды да. Бир айгабы? Ошон үчүн биз азыр Анан өзүм алдым да мындайынан. Биз кече алып бергенибиз бир айга толук жетпедиби? Биз мунодон так 900 граммдан бирөө. Анан 900 граммдан экөө болчу, 900 граммдан экөө болчу. Азыр бизге сунуштап моундай нан деген нол ушундай сунуштады да. Ушул жакшы болот дегенден биз атайын кымбат дагы болот экен. Витаминдер да жакшы болгондуктан биз ушул питанияны алып келдик да балагачы. Мен мындан алып бергем. Памперси кантип памперстери? Памперстери бар. Барбы? Нол жерде кенен эжеке бул жерде 1 айбы, 1,5 айга жетсе керек. Багы ошол эле размерде иштетип эме аласыз. Кантип атат ыйман? Жакшы, Кудайга шүгүр. Чоңоюп атабы? Чоңоюп атат. Ооруп сыркоо эле, грипп болбой элеби?
Кичине жөтөлүп атат ошо. Биз так бүгүн 4 болуп калган болсо 11 күндөн кийин биз Бишкекке кайра алып барыш керек. Ошо биякта врачтар жумушка чыккандан кийин анализдерин тапшырып барам да, өткөндө барсам ошо жаңы жылдан кийин кел деп койшкон да бияктагылар. Ошого мына жылуу этияттап, шамалдатпай кармап турушуң керек да. Өткөнгүдөй дагы кичине мурду уйлуп, баягындай шамалдап калган болсо кайра жолго салат да. Аракет кылып атам ошо. Ооба, эшикке алып чыкпаганга аракет кылың, сыртка алып чыкпаң сууга. Кандай болду? Жакшы эле чоңоюп атабы? Жакшы. Жакшы эле. Өзүңүз көрдүңүз го? Ошону айтам да, чоң Көрүнүп калыптырбы? Эже ыйман кантип атат? Иман жакшы балам. Сиз караштасып келип? Ооба. Колунан келгенди көтөрүп келип, ишке кетип атып, таштап кетем, кайра иштен кетип атып, дагы кайрылып кетем. Кээде келип акыбалым сурап, жок жартысын, анча-мынча кем карчысын алып берип коюп кетип атам. Мен өзүмдө үй жайым алысыраак да, жакын эмес, айылда турам. Жакшы балам, жакшы эле карап атат. Балдар менен жакшы чоңоюп атат. Шүгүр, Кудайга шүгүр, балам, сага чоң рахмат. Бактылуу бол, эки дүйнөдөн бактылуу бол балам. Берекесин бере берсин. Тапканың таттуу болсун, татымдуу болсун. Келечегиң кең болсун, телегейиң тегиз болсун, ойлогон ой максат тилектериң кабыл болсун. Дайыма ушинтип элдин керегине жарап жүрөр балам. Ишиңе ийгилик. Сада болбой. Эженин бул эки кыз, ыймандан чоң эки кызы барбы? Ооба, экөө. Дагы башка да балдар бар беле? Бирөө бар чоңу. Чоң балаңыз бар, Ал ошо каникулда тайнесин. Тайнеден саңып калыптыр. Бүгүн болбой кетип Тайнеси? Тайнеси, сиз тай эжеси болуп каласыз? Мен тай тай эжем. эжеси. Мен сиңдимдин кызы бул. Мына эки кызыңыз эгиздерде экен го, окшош экен бири-бирине, Булар жаштары канчада? Бул 5те, бул 3те. Бул кыздарга биз билет алып келдик. Носкилери, мынакей. Şu kızlar varken bilip ne naskiler. Çoğun gülüyken kişine geliyorken men. Çoğunuzun apanlar kozunlar olsanız. Ушинтип келип кетип сурап, акыбалын сурап турган силерге чоң рахмат, миңерте шүгүр дейм. Бул кыздын бакыштагы көрөр бар экен, угары бар экен. Силерге окшогон алтындай балдарым бар экен. Мына жашообузду Кудайга шүгүр, жакшы эле болгон эле ушу тамташтан кыйналат. Эми квартира экен да. Терим, бирим, айрым. Эки комната экен, а? Канча төлөйсүз бул жерде? 2000. 2000 сом төлөйсүзбү? А свети канча чыгып атат? Свети 1,5. 1,5, 3,5 миң болуп калабы, а? Анан суусу бар, мусору бар. Бул жерде канча семья жашайт? 4. 4 семья турасыздарбы? Бир коронун ичине атайын квартира үчүн салган экен да. А мурда буга чейин эңиз каерде эле? Тигил жактан келатканда Токтогул жазы бар го. Ошол жакта болчу. Ал жер кандай болчу условиясы? Анын ичинде суу ичинде болчу. Анан 3 комната болчу. Жылуу эле болчу? Анан от жагып. Мен аерде жайында эле жашадым. Жайда. Могу жер жакшы жылуу экен, а, полу. Мо менен эле, мо экөө менен эле ысытып атам. От жагылбайт экен да бул жакта, Болгону бул наркы кошунабыз эле нар жактан чыгарып алып эле. От жагат. Түшүнөт. Балдарыңыз чоңоюп атат. Кудайга шүгүр чоңоюп атат. Жакшы. Бер чоң балаңыз канчада окуйт эле? 7де. Жакшы. Урматтуу туугандар, мекендештер, биз мына эжебиздин ак дасторконунун чегинде ушундай бир ыймандын бир туугандары менен кубарашып, сонун болуп сүйлөшүп отурабыз. Бата кылып атышат мынакей. Мен ыймандын бир туугандарын кандай болгон бир туугандары болду экен деп мына көрүүгө аябай шаштым элем да. Мына сонун болгон, болтойгон эки эжеси бар экен ыймандынчы. Бул ыйман силердин бир тууганыңарбы? Кана сен менен таанышайынчы. Так, сен жана айтып аттың эле. Мында беререк болчу. Атың ким сенин? Адеми. Адеми? Охо, сонун атың бар экен го. Канчадасың сен? 5. 5ке чыктыңбы? Азамат келсиң. А сенин атың ким? Асема. Айт. Ким? Асема. Асема, канчадасың сен? 3төсүңбү? Адеми сен садикке барып атасыңбы, же окуй элексиңби? Жок. Үйдө элесиңби? Ооба. Апаңа карашып, же ыйманга жардамдашып атасыңбы? Ооба. Эмне кылып жардамдашасың? Үйдү жардам берем, мамама жардам берем. Эмне кылып? Ыйманды чогуктатам. Чогуктатасыңбы? Азамат. Мынакей ушун. Урматтуу туугандар, 5те баларын бек болорун ким билет дейт го. Анын сыңарындай бул
балдардын көзүндөгү мындай сезимдерди мен сиздерге экран аркылуу жеткире алып атамбы, албай атамбы билбейм. Адам баласынын башынан ар кандай жаш кезинде сыноолор өткөндө, жаш наристе жүрөгү менен, тили менен айта албаса да жүрөгү менен жана көзү менен мындай жүрөккө жеткирип турат да. Мен азыр бул эки кичинекей наристелердин мындай башындагы үй бүлөсүнө түшкөн жалпы сыноосун мына ушул эки наристенин көзүнөн көрүп эле түшүнүп, сезип турам да, баягыдан бери ой басып турам. Ушундай сонун болуп тойгон кыздар мындай үй бүлөдөн мындай ажырым болуп, азыр атасы дагы башка жакта дегендей, ушундай кыйынчылык, сыноо, эмнеге мынчалык сыноо болуп атканы мен мындай өзүм кызыкча бир суроолорду берип атам да. Эмнеге дегенде жаш эле турган бул кыздарга эмнеге Кудай мындай сыноо берип атат депчи. Бир күнү Ыйманды больницадан Бишкектен бул жака таксиден салып атканыбызда ушу кыздарынан кабар алып сурап атты да, печканы жандырып коюңузчу, азыр барам. Кыздарынан сурап атты, жакшы отурасыңарбы деп. Ушул балдардан көрсө ушул кыздар экен да. Мен ойлогом аябай бир шок, мындай ушундай бир балдар болсо керек десем, сонун болгон ширин кыздар экен. Карагылачы, Ыймандын бир туугандары. Эми бул баягындай чоң бир сыноодогу үй бүлө экен да туугандар. Анан экрандын артында биз көп нерсени билип билбей туруп сиздер эмес, мен деле балким бул Ыймандын апасынан кээде мындай терс ойлорум болуп кеткен учурлар болгон, чындап эле, чын эле айтайын. Себеби бала больницада калып кетсем эмнеге мындай болду депчи. Көрсө чоң бир сыноолордун аркасында эме болгон экен да. Ошон үчүн эч кимдин башына мындай сыноо бербесин деп айтаар элем. Бир нерсе сурасам капа болбойсуңбу? Мен бир нерсени билгим келип атат да. Мындай кылгылчы козу. Эме атаң каякта? Жумушта? Качан көрдүң атаңы акыркы? Үйгө келди. Качан? Кече. Келип турабы? Атаң каяктан болот өзү? Нананда. Нарындан болобу? Сен ушул нарындын кулуну болуп калат экенсиң да түбү, Мен буга чейин жолдошуңуз боюнча көп нерсени сурай албаптырмын да. Эми балким бала жаңылып аткандыр. Негизи балдардын атасы кайда эжеке? Бишкектеби? Каяктан болот? Азыр айтып калдыңыз. Мен Токтогулдан эле болсо керек дегем. Нарындан болот. Нарынга турмушка чыккансызбы? Кайсыл жылы турмушка чыктыңыз? 2019. 19бу? Бишкекте табышып калдыңыздар беле? Жок, Москвада. Москвадабы? Азыркы учурда сиздер толугу менен эки жолдосуздарбы же жөн эле мындай таарыныш болуп жүргөн учурбу? Эми кыздарын сурап турат, баласын сурап турат, бирок менин көңүлүм жок да аны менен жашаганга. Неге? Ушунчалык көңүлүм калды, арак ичет. Жакшы бакпайт, билбейм. Ал ошо жашайлы дегендей кылып атат, бирок көңүлүм келбей атат. Макул, мен ал жөнүндө көп эме кылбай эле коеюн. Негизинен балдарга карашып жардамдашып турган беле? Билбейм, көңүлү келсе берип коет. Ушул убакка чейин бир 2 жолу эле жардам берди. Балдарга. Ыймандан кабар алып сурап турабы? Менин келгениме, ажырашып келгениме 6-7 ай болду. 2 эле жолу жардам берди да. Болгон ошол. Анан Ыйманды Ыймандан кабар алып эме кылбайбы? сурабайт. Азыр балдар, кыздар билбейби атасын не кайда? Билет. Билеби? Чоңун билет. Азыр айтып атпайбы, бирок кече келип кетти деп. Өткөндө бир келип, ошо кызына жолугуп кетти. Келип кеттиби? Эми ар бир үй бүлөдө эжеке мындай болот да, сыноолор болот, башка болот. Эми эч кимдин күйөөсү периште эмес да. Эч кимдин аялы да периште эмес да эжеке. Турабы? Мисалы да анан эми ичпеген ким бар дейт го. Ичпеген ким бар азырчы. Эми бирок ошону ичпей калтырып адам кылып алыш ал сиздин колуңузда да. Мисалы үй бүлөнү сактап калыш көбүнчө аялдын колунда деп ойлойт элем да. Анан урматтуу туугандар, сиздер деле башка келбегенден кийин терс комментарий берүүдөн алыс болуңуздар. Мен суранып кетем. Ал эжебиздин нарагында эмне турмуш болуп атканын билбейм. Болгону могу балдарды мотур айтып, көзүн жалдыратып, мынтип таштап койгон эркек кандай эркек болду экен деп мен кыжалат болуп атам да. Анан мына караңыздар.
мындай кароосуз калгандай эле бир мындай батир да бул жерчи. Квартирадагы эмес, ичинде эч кандай суу муздак суусу жок, ушундай жерде жашап атыптыр. Бирок канча да жылуу экен, жаман эмес. Анан ошого мен таң калып азыр сурап атканым, жаман көрүп туура эмес түшүнбөңүздөр туугандар. Эгерде булардын так баардыгын мисалы эже менен жолдошунун ортосундагы маселенин баарын билип бүткөндөн кийин, биз дагы фонд тарабынан ошого жараша балким бир мындай реакция кылабызбы деген ниет да туугандар, ушуну туура кабыл алып туура түшүнүңүздөр. Ошого эжеке эми бул дальнейшем эмне планыңыздар кандай болуп атат эми? Ошо өзүм эле жашайм. Чогуу жашайм деген немеңиздер жокпу? Балдарды кантип мисалы алып Эми Кудайдын айтканын көрөм да. Ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар го. Андай дегениңиз менен эми эжеке жаңылбаган жаак болбойт дейт, мүдүрүлбөс туяк Жок, ал болбойт дейт. менен жашаган күндө мен бул менен канча бир 2-3 жолу ажырашып, кайра жашап көргөм да бугачы. Мен уже акырында уже кечире берип анын кылгандарын кечире берип мен уже акырында ушул эмеге келдим да, даражага келдим. Буга чейин деле бизде уруш талаш, бу төрөлгөндө деле уруш талаш болуп, бияка келип, кайра кетип, кайра кетип. Нарынын кайсыл жеринен болот? Өзүнөн. Өзүнөнбү? Нарын менен Токтогулду бириктирген экенсиздер да. Эми түшүнүктүү, мыякыл бул жөнүндө көп сурабай эле коеюнчу анда. Негизинен жашабайм десеңиз, ал да өзүңүздүн эркиңиз, бирок ушул агабыз эгерде эфирди көрүп калган болсо мен суранар элем да. Адамдын көңүлүн тапса болот го. Эженин, балда чаканын көңүлүн таап, бул 4 баланын атасы болгондон кийин аталык милдетти аткарыш керек го дейм да. Мынтип мотор айтып, жалдыратып, булар азыр эчтекени сезбейт, билбейт. Атанын мээримине баары иштен куса да. Ошого мен мындай телефонуңуз болсо кана мен чалып суранат элем. Мен эфир аркылуу айла жок суранам, эгер көрүп калса. Көрбөсө эле жок, биз буюрса ыймандан зыярат кылганча албетте колубуздан келишинче кол кабыш кылып тура беребиз. Эми ар жагы эжебиз айткандай, Алла Таала берген рызкысына күн кечиришет Кудай кааласа. Эл бар, журт бар, могул жерде тууган уругу бар экен, Токтогул эли бар дегендей Кудай кааласачы. Көчөдө калбайт адам баласы негизиненчи. Түшүнүктүү. Мина 5ке чыгыптыр. Кичинекейиңиз канчага чыкты? 3кө. 3кө. Чоң балаңызчы? 13кө. Мектепте окуйбу? Бул жакын ородо деле окуйбу? Ооба. Ал балаңыз каякта азыр? Тайнесиңкине кеткен. Апаңыздыкындабы? Ошол чоңойткон эле да ошол. Тайнесиби? Ошо жакыныраак. Түшүнүктүү. Бала салып бүтпөйт деп калганан өзүнчө ошакта турсун деди. Түшүнүктүү. Так, анда эмесе Сорго чоңойтуп атканда урматтуу мекендештер, биз кече күнү 1 айлык смесин, 1 айлык ушундай бир памперсин, анан колуна 5000 аманат бергенбиз. Мына азыр дагы бир эле ушул эмес, мына жогоруда көрдүңүздөр, үй бүлөсүнө колдон келишинче ушул азык-түлүк. Анан ушул эле кайра эле ушул 5000 аманат эжекебиздин ушул кем карчыктарын толуктап, жакшылык жагына жардам кылып пайдаланып турат. Мына эжеке балдарыңыздын жакшылыгына иштетесиз, анан эртеңки күнү дагы 10 күндөн кийин больницага барышыбыз керек, кайра эле турабы? Албетте ыраазычылык билдирем, урматтуу эл жакшылары, сиздер, жаамат. Чындыгында сиздердин колдооңуздар менен мындай бир адам бир булактын көзүн ачыш не деген керемет да. Биз сиздердин колдооңуздар менен бул жашоодо кимдир бирөөнүн көзүн ачтык, кимдир бирөөнүн кулагын ачтык, кимдир бирөөнүн жүрөгүн ачтык. Кимдир бирөөнүн мына көзүн сактап калдык, кимдир бирөөнүн мындай турмуштук жолуна жол ачтык десек дагы жаңылышпайбыз да. Мына ушунун баардыгына себепкер болуп аткан сиздер жана биздер да. Алла Таалам эки күнү ыраазы болсун баарыңыздарданчы. Анан эми мен бул эженин үйүн бир кыскача көргөзгүм келип атат. Эми көргөндө көрдүңүздөр туугандар. Кирип келатканда баардыгын көрдүк, Мына могул жерден так айнек ачсак болобу экен. Кирип келатканда жанагы эле ушул үй экен. Мына могул жерде бир бөлмө ушул жерде. Мына ушул балдар менен чакан жерде ушинтип күн кечиришет экен. Анан бул эшикти караңыздар, баягы илгери жокчулук маалда бул жашоону мындай айтканда, мындай берсеңиз, бул жашоону биз деле көргөнбүз, ачыгын айткандачы. Айылда ким чоңойсо бунун баарын билет. Бирок аял жаны темирдей, чындыгындачы. Темирдей эле бул жан ушул нерсеге чыдап, ушул кичинекей бөлмөдө ушул балдары менен
Жүрпөдөй балдары менен күн кечирип атат да. Ал эми сыртта болсо так. Мына бул жагында көргөзүп коюңузчу. Бул жагы сырткы бөлмөсү экен мынакей. Мол жактарын караңызчы, оны бир аз загалгансып кеткен ба. Бул жак аябай суук экен. Бул жак суук экен. Эжеке бул тамак ашты каерде кыласыз? Жерге кылам. Мына газ плитаны көргөзүп коюңуз. Бул жерде газ плита бар экен. Ушул жерде тамак аш кыласыз. Мол жериңиз идиш аяк. Немелериңиз бе? Кадимкидей эле. Бул жердики же өзүңүздүкү мына сандык? Ошо апам берген. Менин илгерки сандык экен, менин кичинекейимдеги сандык. Муну тамагыңызды, чайыңызды ушул жерде кайнатасыз. Баардыгын. Казаныңыз бул жакта экен, а? Бул жерде дайым эле жашайсызбы? Дайым эле. Ооба. Дайым эле. Мен эме ыйман төрөлгөндөн келдим да бул жерге. Ошо ыйман төргөндөн бери жашап атасыз да азыр, а? Ооба. Колгон канча кошуна бар бул жерде? 4. 4 кошуна барбы? Кирип чыгып бири-бириңизге карашып турасыздарбы? Сыртым болсо туугандар жана кирип келатып эле көрдүңүздөр. Так, мына жерден мына кийимдер мына илинип турат. Мына жакка мындай эле телефонуңузду алсаңыз. Мынакей. Нары жакта бир семья, анан кийин ыйман семьясы, аркада да семьялар ушинтип жашашат экен, кыскасы туугандар. Жашоо ушул жерде экен, мына ушундай. Баарыбыз эми көрүп атабыз. Эми бир четинен чындыгында жүрөк илейт. Ушундай тагдырда күн кечирип атканын көрүп бир кейсин. Бир четинен ушу жакшылыгына себепкер болуп калсак деп ниет кылат. Бул жака ун сактайсызбы эжеке? Унуңуз уруксатпы ачып карап койсом? Как раз уну калбай калган экен. Азык-түлүк продуктарын ушинтип сактайт экен, мына кемтип продукталарын алып келип, кыскасы ушундай жашап атыптыр. Урматтуу мекендештер, эжекебизчи. Так, Амина Уленсен? Азема. Бул Азема. Жүрүңүздөр эми ыймандын жанына кирели дагы. Так, эженин ак батасын алып, анан эми жолго чыгабыз эми, урматтуу туугандар. Бул жашоо мына ушундай экен, турмуш ушундай болуп атыптыр. Ыймандын каралач. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп кече күнү ажообуз президентибиз дагы мисалы айтып атпайбы? Биз кичинекей бала кезибизде деле ушундай каар жиреп, кыйынчылыкта мектепке барып билим алганбыз, ушундай жашоону көргөнбүз депчи. Анын сыңарындай бул ыйман дагы бүгүнкү күндө кандай тагдыр көрүп аткан болсо, эртеңки күнү бул баладан дагы чоң бир аалым, муфти же бир президент чыгыш сөзсүз ыктымал да. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул баладан чоң ниет кылып тура эле ушул эжебизге, апасына, бир туугандарына жардам берген бала болсун. Чоңоюп атыптырбы урматтуу туугандар, мына ушундай. Албетте ушул баланын мына тыырчылап, чоңоюп, көз көрүүсүн сактап калган, себепкер болгон сиздерге рахмат, урматтуу туугандар, Эй, козу. Кичинекей бала болуп туруп, кимдер гана көрбөгөн Астана жерин көрүп келди, Алматы жерин көрүп келди, козу десе. Ушундай туугандар, баарыңыздарга ыраазычылык. Эжеке, биздин жамаатыбызга, себепкер болгон бир туугандарыбызга, козу. Ушул тамак аш баардыгына себепкер болгон эли журтубузга бир кеңиз бир кыскача ак батаңызды бериңиз, анан биз дагы жолго чыгайлы эжеке. Мейли меже. Каалайын, медер уулум жана ушу келген алыстан келген ушу балдарыма миң мертебе шүгүр дейм. Түндүңөр бийик болсун, ууңар узун болсун, керегиңер кенен болсун, ичинде атылган тулгаңар, аза атылган казанда этиңер болсун, тасмалда жайнаган наныңар болсун. Берекесин бере берсин, агыдайымдан келе берсин, андан мындан бере берсин, ишиңе ийгилик балам. Ушундан келип, ушу кызыңдан кабар алып келип, ушинтип дайыма эч немеден калтырбай келесиң балам. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Дөөлөт туршту, карылык, келечекте бактылуу, ак жолтой, бешенеңе ушу жакшы келинчек туш болуп, ушу балалуу, чакалуу, очор бачар, отолуу, шаарлуу болуп, мындан да өнүгүп өсүп, үлгүлүү, берекелүү үй бүлөлөрдөн болуп жүрөр балам. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр, аман эсен жетип алла балдарым.
Çoğun rahmat sizlerge. Rahmat. Ming mertebe şükür deyim.